Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтсам, Өзгөн шаарында Өзгөн Мунара 2021 этно фестивалі уюштурулуп жатат. Фестивалдын максаты кылымдар бою сакталып турган Өзгөн Мунарасын ЮНЕСКОга киргизүү. Мындан улам шаарды туристтик аймакка айландыруу максаты да коюлган. Аталган фестивалга өлкөнүн 7 дубанынан өнөр адамдары да келди. Ал эми расмий конок катары өлкөнүн жогорку жетекчилиги, эл өкүлдөрү жана чет элдик коноктор чакырылган. Кыргыз Республикасынын 30 жылдыгын удурлай Маданият Мунарасы долбоорунун алкагында Өзгөн шаарында этно фестиваль уюштурулуп жатат. Аталган фестивальга Өзгөн шаарынын тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, андан сырткары жогорку бийликтен дагы келип катышууда. Ушу Мунаранын алкагындагы бүгүнкү иш-чарада бир гана ушу фестиваль ыр бийлери менен коштолбостон, андан сырткары мына 7 областтан кол өнөрчүлүктөрдү дагы тартканбыз. Өзүңүздөр билгендей, мына көздүн жобосун алган түркүн түстүү мөмө жемиштер, абдан мындай уузчу энелерибиздин, аталарыбыздын колунан жаралган эң баалуу керемет буюмдар бардыгы мына элдерге тартууланып, керек болсо сатылып да жаткан учур. Уюштурулган этно фестивальга өлкөнүн 7 дубанынан кол өнөрчүлөр келишкен. Ал эле эмес, чет жерде атайы коом түзүп, кыргыздын баалуулуктарын таанытып жүргөндөр да Өзгөн шаарына келип калгандарын айтып жатышат. Бүгүнкү этно фестивалдагы эң өзгөчөлүк мына ошол кыргыз улуттук аспаптарынын жасалгалоосу десек дагы болот. Анткени булар атайын клей менен чапталбай, атайын чабылган таризде жасалган экен. А муну биздин ушул устабыз десек болот, Аксы жергесинен келиптир. Эң кызыгы бул аспаптарды керек болсо ойносо да болот экен. Ойноп бербейсизби? Биз Москвадагы кыргыз биримдик диаспорасынын мүчөсүбүз. Улуу кыргыз элибиздин унутулуп кетип аткан каада салттарын, үлп адаттарын элге чыгаруу. Этно стилде бар бизге. Мына алар жыгач устабыз өзү Аксыдан. Ошо жыгач устан алып келдик азыр, анан бизде чеберлер бар. Орто Азияда өзүнүн тарыхый архитектурасы менен белгилүү Өзгөн шаары көптөгөн чет элдиктердин кызыгуусун арттырып келет. 11-12 кылымдардан бери сакталып келе жаткан Өзгөн Мунарасы алдыда ЮНЕСКОга киргизилүү алдында турат. Мындан улам Өзгөн шаарын туристтик аймакка айландыруу максаты да коюлган. Тарыхый жайга, ошол мунарага көңүл буруп, коомчулуктун ал ЮНЕСКОга кирүү алдында турат. Ошону тездетүү максатында ушул фестивалды уюштуруп жатабыз. Негизинен Мунара абдан уникалдуу тарыхый жай, тарыхый имарат десек болот. Себеби дегенде ал 11-12 кылымда курулуп, ошол бойдон сакталган жана Борбор Азия чөлкөмүндөгү мындай тарыхый жайлар абдан аз да. Фестивалдын расмий коноктору катары өлкөнүн жогорку жетекчилиги, эл өкүлдөрү жана коңшу мамлекеттер Казакстан, Тажикстан жана Туркия мамлекетинен келишкен. Алар тарыхый жана агроэко туризм туруктуу өсүү жолунда стратегиялар жана өнүгүү демилгелери аттуу эл аралык илимий практикалык конференция уюштурган. Өзген деген, өз кент деген түрлі айтылып берет. Ошонун медениет менен, түрк халктарынын медениети менен, ислам медениети менен айланышкан зыялыларын, жазуучуларын, алимдерин көпчүлүгү билет. Өзген дегенде ол баш шаар болгон кала ретинде билебиз. Бирок мен осы Өзгенне кызыксынып канча жыл жүрсем де сол биринчи келгеним. Имам Сараксинин күмбөзү Өзгөн шаарында орун алган. Мындан улам аталган аалымдын күмбөзүнө зыярат үчүн да коноктор баш багышты. Андан соң Имам Сараксинин атына салынган мечиттин ачылышы болду. Бул курулуштар түрк эли тарабынан каржыланганын да айта кетели. Имам Саракси деп өтө чоң өткөн аалымыбыз бар. Биздин ислам динине өтө чоң салым кошкон. Ол кишинин томдогон китептери бар, жазып калтырган, ал дүйнө тилдерине которулду. Ошол Өзгөндөн чыгып, анын акыркы өмүр шерде болуп, сөөгү да ушул жерде коюлган экен. Ошонун урматында изилдеп, мына түрк туугандарыбызга чоң ыраазылык билдиребиз, рахмат. Ушуларды изилдеп келип, бизге чоң жардам берип, мына Туркиянын колдоосу менен мына ушул жерде ошол Имам Саракси чоң аалымыбыздын
мавзолей тургузулду. Ошо менен бирге ал кишинин атына мына биз көрүп турган месжит курулду. Фестивалдын дагы бир бөлүгү Күрүч фестивалы менен уланды. Анда ар кайсы аймактан келген 10дон ашуун ашпозчулар өзгөн күрүчүнөн аш даярдашты. Анын жыйынтыгында жеңүүчүлөр үчүн сыйлуу белектер камтылганын да айтып жатышат. Азыр көбүрөөк суу күйүп койдук. Даяр кылып койдук. Дамда десе дамдайбыз. Экилерге даяр болот. Коноктор келсе тартабыз, ашты Кудай кааласа. Өзгөн шаарынын келечекте туристтик аймакка айланаарына жергиликтүүлөр да кубанып турат. Буга байланыштуу мындай фестивалдар бат-баттан өткөрүлүп турса деген ниеттерин билдиришүүдө. Берден бардыгын көрдүк, бардыгы жакшы. Эми бул мунарандагы алыскы жуктагылар көргөн бар экен, билбегендер дагы бар экен, бардыгы келип көрүп билип таанышып. Анан кала берсем биздин Өзгөн район Ош областында эми Өзгөн районунда кандай жакшы нерселерди өзүңөр да көрдүңөр, кол өнөрчүлүктөрү бар экен. Аталган фестивалга кол өнөрчүлүк боюнча атайы кеп кеңештерин берүү максатын көздөгөн өнөр ээлери келген. Алар ата бабабыздан калган улуу мурастар унутта калбай, кийинки муундарда өздөштүрсө дейт. Ал эле эмес, чет жерде кыргыздын салтын жана баалуулугун даңктаган өнөр ээлери да келген. Көргөнүбүз дегендер бар ооба. Кызыккандар эми неме кылышып башташып азыр кызыккандар көп азыр. Эми мына кандай десем болот? Таза неме да? Экологически таза буюмдар болот да бул. Анткендигинин себеби жер жакшынакай карасы салтанаттуу чоң майрам болуп жаткан турбайбы? Өзгөн Мунара 2021 этно-фольклордук фестивалынын уландысы акындардын айтышы менен уланды. Андан сырткары Өзгөн шаарынын тургундары жана коноктору үчүн кечки концерттик программа уланат. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Өзгөн району.